Кичи жетиген, Ажылар, Цефей, Кассиопея, чоң жетиген, Северная корона, Лебедь, Алтын казык. Жылдыздардын аталышын жатка билген бул мектептин окуучулары 6-7 класстан баштап астрономия илимин үйрөнгөнгө кызыгышат. Буга себеп болгон физика сабагынын мугалими Шаарбүбү Калдыбай кызы атайын жылдыздарды изилдөө иримин уюштуруп, балдарга билимин берип келет. Бул кружок 2018-жылдан бери иштеп келет мектебибизде. Негизги максат, кружокто негизги максат азыр ааламдаштыруу процесси болуп аткандыктан кружокто ошол космостук объектилерди үйрөнүп, багы бардыгы ааламды толук үйрөнүп, окуп билишсе деген максатта окуп үйрөнүшөт. Андан сырткары кружокто окуучулар өздөрү сабактар өтүлөт, дайыма 6-күнү сабак өтүлүп турат. Андан сырткары кечкисин күн ачык боло турган болсо, кечки байкоо жүргүзүүлөргө келебиз. Анда биз кечки байкоо жүргүзүүлөрдө ошол планеталарга байкоо жүргүзөбүз, айга, күнгө, андан сырткары галактикаларга, топ жылдыздарга, алардын жарык жылдыздарына байкоо жүргүзүп, аларды көрүп кетебиз. Жылдыздардын аталышын гана эмес, алардын чыккан мезгилин, түзүлүшүн жакшы билген окуучулар келечекте космосту мындан да терең изилдеп, аларды жакындан көргүсү келет. Дайыма чыгып жүрчү 6 жылдыз бар. Алар Кассиопея, Большая медведица, Малая медведица, Жираф, Дракон жана ошондой эле Цефей. Ал эми калган жылдыздар болсо ай сайын алмашып, алар кээ бирлери кирип, жана ошондой эле калган жылдыздар чыгып турат. Биз космоско кызыгабыз. Жана ошондой эле ошол жердеги планеталарды изилдеп, ошо планеталарга изилдөө жүргүзүп, алардын ачыла элек сырларын ачкыбыз келет. Жана мен кийин учкуч болуп, планеталарга баргым келет, космоско учуп, жылдыздарды жакындан көргүм келет. Ат Башы районунун Ойтерскен орто мектебинин физика сабагынын мугалими Шаарбүбү Калдыбай кызы окуучуларга жөн гана жылдыздар тууралуу үйрөтпөстөн конкурстарга катышып, алдыңкы орундарды багындырып келишет. Мындай конкурстардын бирин жеңип, жайкы лагерге Ысык көлгө жолдомо утуп алышкан. Жакында эле ушул жайда жайкы каникулда көлгө барып келдик. Көлдөн бул ошо астрономия кружогунун түзүүчүлөрү менен жолуктук. Ал жактан аябай көп нерселерди үйрөндүк, аябай көп маалыматтар берилди, эс алып да келдик. Окуучулар менен мугалимдин мындай жетишкендиктерине Ойтерскен орто мектептин директору ар кандай колдоо көрсөтүш керек экендигин айтат. Ал балдарды так илимдерге үйрөтүү азыркы учурдун талабы дейт. Кийинки учурда министрликтен ошол так илимдерге математика, физика, химия сабактарын өтө басым жасалып окутулуп атат. Буга да биз ушул Ойтерскен орто мектеби физика, математика сабактарынын ичинен ушул астрономия сабагына дагы биз абдан көңүл буруп, атайын кружок уюштуруп иштеп келе жатабыз. Быйыл ушул Калдыбай кызы Шаарбүбү өзүнүн кружоктун балдары менен жакшы бир көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, эң мыкты сабак өткөрүп, быйыл окуучуларыбыз ушул жайкы эс алууда көлгө барып 10 күн эс алып келишти. Андан тышкары ошол кружоктун жетекчиси Калдыбай кызы Шаарбүбү ошол Польша элчилиги менен баягы методикалык опыт алмашуу боюнча ноябрь айында мынакей повышение курска кеткен жатат. Тигилердин Польшалык элчиликтин чакыруусу боюнча ушундай иштер жүргүзүлүп атат биздин мектепте. Польшага жолдомо утуп алууда Шаарбүбү Калдыбай кызынын польшалык изилдөөчү менен тыгыз байланышта иштегени себеп болгон. Эвелина Градска мектепке бир нече жолу келип, балдарга жаңы маалыматтар менен бөлүшүп кеткен. Сабакта дайыма биз ушул фондунун жетекчиси Эвелина Градска менен дайыма байланышып турабыз. Ал дагы бизге жаңы маалыматтарды, жаңы нерселерди, улам өзүнүн жаңы нерселерин бөлүшөт. Ошолордон көп нерселерди да үйрөндүк. Азыркы учурда бул мектептеги телескоп Ат Башы районундагы жалгыз телескоп болуп эсептелет. Иримге катышкан окуучулар келечекте асманды изилдегилери келсе, мугалим Шаарбүбү Калдыбай кызы билимин мындан ары дагы өркүндөтүп, балдарга кызыктуу сабактарды өтүүнү пландайт.